Өлкөнүн башка көпчүлүк аймактары сыяктуу эле Ноокат районунда да чечилбеген социалдык маселелер арбын. Аймакта тышкы миграцияга байланышкан маселе да курч. Иш жоктугунан элдин көбү жакынкы чет өлкөлөргө иш издеп кеткен. Мекеним Кыргызстандын тизмеси менен Жогорку Кеңештин депутаттыгы үчүн ат салышып жаткан ишкер Акжол Жоомарт уулу жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыздоо үчүн бир нече ири жана чакан тигүү цехтерин ачууну сунуш кылды. Анын айтымында мындай кадам сыртка агылып жаткан жумушчу күчтүн санын азайтууга өбөлгө болот. Кыргызстандын өнүгүүсүнө биз сөзсүз өндүрүш курушубуз керек. Азыркы суроодагы ушул кыргыз мамлекетин өнүктүрүү үчүн бир цех курайын деп атат. Биз качан өндүрүштү көбөйткөн болсок, кыргыз мамлекети сөзсүз өнүгөт. Сиздер үчүн кызмат кылабыз деп баратабыз. Алла бизге келечекте жакшы иштерди жасаганга бизди насип кылсын, жакшы иштерди кылалы биз. Дагы бир талапкер Искендер Матраимов ноокаттыктарды партиянын алдыга койгон максаттары менен тааныштырды. Саясий биримдиктин программасы өлкө ичиндеги бардык маселелерди камтып, аларды чечүү жолдору да каралган. Мисалы, Жогорку Кеңеш депутаттарынын санын 2 эсеге кыскартып, мамлекеттик органдардагы бири-бирин кайталаган функцияларды жоюу зарыл. 120 депутат керекпи, керек эмеспи деген менде да коюп болду. Бирок мен ушу элдерге кошулуп, биздин партия эртең Уда кааласа жеңишке жетип барсак, 120 депутаттын жарымы кыскартабыз деп биз силерге убада беребиз. Себеби бизге 60 депутат жетет экен. 60 депутат менен ушу кыргыз элине колунан келген жардамын, кыргыз мамлекети үчүн жардамын ушу 60 депутат бере берсин. Мамлекеттин өнүгүүсүнө түрткү боло турган тармактардын сап башында Айыл чарба тармагы турат. Мекеним Кыргызстан саясий партиясы агрардык секторду өнүктүрүү сунуштарында эл алдына алып чыкты. Саясатчылар дыйкандарга өрөн себи учурунан тарта аны жыйнап сатууга чейин мамлекет колдоо көрсөтүп туруш керектигин белгилешти. Мекеним Кыргызстан партиясынын командасында бүт барды жакшы билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуу жаштар чогулган. Команда энергиясы толуп турган, бардык жок дегенде мамлекеттик кызматта 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл, 40 жыл иштеген адистер менен топтолгонбуз командабыз. Ноокат районунун көпчүлүк тургундары алдыдагы шайлоодо кайсы партияга добуш берерин жашырышкан жок. Алар Мекеним Кыргызстан партиясында буга чейин эл үчүн ак кызматын өтөп келе жаткан талапкерлер чогулгандыгын белгилеп, шайлоодо дал ушул саясий биримдикти колдоорун билдиришти. Мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстан. Ар бир кыргызстандыктын партиясы. 4 октябрда 4 номерди тандаңыз.